СИЗОда камакта жаткандарга шарттар начар, печкаларын алып коюп жатышат дейт. СИЗО эми курорт эмес да, ошон үчүн СИЗО. Анан печкаларды уруксат жок. Ал жерде акча төлөбөйт светке. Күнү түнү дебей сайып коет, свет кетип атат, мамлекеттин эсебинен биз төлөйбүз. Мына силердин чөнтөгүңөрдөн чыга турган акча. А өзүнүн ичиндеги жылуулугу жетет аяга. Мен деле бир эмес 2 жолу камалып чыктым, бирөөндө 9 ай жаттым, экинчисинде 3,5 жыл жаттым. Эч жалоба еттимби бирөөнө? Эткен жокмун. Чыдадым, анткени СИЗО деген СИЗО, түзөтүү колония деген түзөтүү колония. А жерден адамдар түзөлүп чыгат. Мурда бузулуп чыкчу, азыр эми мындан ары түзөлүп чыгат. Көрүп атасыңарбы интернетте кандай режим кирип, кандай тартипке келип калган түрмөлөрдүн ичи. Бүт тартипке келтиргенбиз. Азыр мурда элдерден кыйнап акча алып, үй бүлөсүнөн тамак киргиздирип, ушинтип атчу эмес беле? Араңарда эми болсо керек, тууган уруктар, жакындарыңар мисалы. Азыр кайра наоборот үйүнө акча берет мына. Иштеп, завод, фабрикалар, тигүү цехтери, жана башка тоок фермалары ичинде иштеп атат. 3 маал тамагы бекер, кийими дагы бекер. Мурда мына мен отурганда баягы чокойлорду жана неме го, каучуковый чокой бар го деге, тапчка. Ошолор жыртылып калганда зым менен бүрүп алып кийип жүрчү. Кыштын күнү мына. Зым менен бүрүп алып кийип жүргөндөр болчу. Эми эчтекеси жок, туугандары жардам бербейт, тамак аш бербейт, кийим бербеген балдар бар болчу мына. Азыр бардыгы бирдей кийим, роба менен, форма менен жүрөт мына. Башынан бутуна чейин зыңкыйган сапожкаларды кышкысын өзүнчө, жайкысын өзүнчө кылып туруп тигип мына берип атабыз мына. Ошон үчүн түзөлүп чыгышат да. Тигүү цехтерин койгонбуз. Эркек аялы дебей ошону үйрөнүп атат азыр. Чыккандан кийин дароо эле ошо тигүү цехтерине барып туруп иштегендей кылып кылабыз.